Чүйдөгү Чоңдалы айылы таза суу чыккандардын бири. Кыштактын тургуну Азат Байсабаев 10 жылдан бери таза суунун азабын тартып келген. Айылдагы суу түтүктөр тешилип, басым начар болуп, суу жетпей калчу. 10 жылдан бери түтүктүн баары эскирген, кээде 3-4 күн жок болуп калат. Ошо биз эми айыл жергесинде мал салып суарганда кыйын бизде. Суун ташып калчу ал убактарда. Азыр тынымсыз агып турат. Чоңдалыда 1200 адам жашайт. Эң башкысы кир жууп, тамак аш жасоо жана мал сугаруу иштери бир кыйла жеңилдеди. Бул айылда суу топтоочу жай 66 жылдан бери жаңырган эмес. Эми 160 метр тереңдикте суу сордуруучу насос коюлду. Бүт калкка таза суу менен ичип атышат. Счетчик коюлган. Счетчиктин тарифи да бар. Баарына үзгүлтүксүз суу берилип атат. Азыркы убакта свет өчүп калса дагы бир суткага жете тургандай резервуарда суубуз бар. Бул бөлмөдө суу хлордонот. Донорлордун жардамы менен тиешелүү жабдыктар орнотулуп, лабораториялык анализдерди чыгарып берүү шарты түзүлгөн. Резервуардан келген суу полностью келип туруп тазалоонусу өтөт. Лаборант 10 күндө бир келет, дозировкасын коюп, полностью контролдоп, ошо муниципалдык ишкананын адистери менен чогуу биргеликте иштешет. Ысык көл, Чүй, Ош областтарынын 95 айылы приоритеттүү тизмеге киргизилип, анын ичинен 54 айылы бүттү. Мунун ичинен 2022 жылы 26 айылдын система тармактары толугу менен бүткөзүлүп ишке берилди. Учурда МАМ курулуш быйылкы жылы таза суу чыгарыла турган аймактардын тизмесин түзүүдө. Январь айынын соңунда кайсыл айылдарда таза суу жетери аныкталат. Анара Мамбеткадырова, Элдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.